Саламатсыздарбы бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу Курманкул Токторалиевич. Мен көтөрө турган маселе буга чейин да бир нече депутаттар көтөрүп келген. Бирок бүгүн да көтөргөнгө туура келип жатат. Эмнеге дегенде, мынакей азыркы учурда ошол сиз кечээки күнү берген баяндамаңыздагы маалымат чындыкка дал келбейт деп, ошо Сүйөр Кулов көчөсүндөгү үйдүн тургундары азыр Жогорку Кеңештин эшигинин алдына мынакей мага да кайрылып атат, бир топ депутаттарга да кайрылып атат да. Анан ошондон улам менден сизге суроо да. Бул жөнүндө маалыматыңыз бар да? Урматтуу Исатбек кызы Аида, Сүйөр Кулов боюнча жарандарды прокуратура кызматкерлери бир нече жолу кабыл алдык. Өкүлдөрү мен өзүм да кабыл алдым. Бул боюнча кече болгон так маалыматты бердим. Бул эмне себептен мындай чыр жаралып атканды айттык да. Ал эми жарандар, мен жогоруда деле айтпадымбы? Жарандар кайрылган боюнча чече албайт экенсиң. Биздин деле каалоо ошол. Эгер жаран арыз жазып келсе, ошону айткандай чечип берейин деп. Бирок анын обстоятельства бар экен да, мыйзам бар экен. Ошол боюнча биз кабыл алып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ал эми чыгарылгандыгы боюнча мына мэриянын аракеттери, ал жерде мыйзам бузуучулук көрбөдүк биз. Буларга алдап саткан жаран бүгүн камакта отурат. Ал боюнча иш козгоп, милиция тергөөдө. Бардыгына көзөмөл бар. Эми ал нааразы болду деп биз айта албайбыз. Курманкул Токторалиевич, туура түшүнүп атамбы, ошондо законность их выселения мыйзам түрүндө алар чыгарылган да? Аракетин мыйзамдуу деп эсептедик биз. Себеби ал жерде турак жай эмес экен. Булар ошо инвестордун арызы боюнча чыгарганбы, чыгарып атышат. Ага чейин биз карадык. Буга саткан жаран бүгүнкү күндө камакта. Бул жарандарга сатып ийген адам. Курманкул Токторалиевич, мен сизге кайрылат элем да, как вот представителю высшего надзирательного органа, да? Эми мындай каралдык да, мыйзам, мен оюмча, азыр мыйзам, орысша айтканда, вот я так думаю, что у нас сейчас закон работает только в одностороннем порядке. Надо и не забывать, что тот факт, что эти граждане, 80 семей, представители этих 80 семей, они тоже являются нашими гражданами. Да, и я бы хотела вот к вам обратиться. Можете, пожалуйста, еще раз лично их принять? Они вот сейчас, в данный момент, у меня сидят в кабинете, да, и, может быть, они вам өзүңүзгө лично кабыл жеке аласызбы деген сураныш болуп атат. Макул, сиздин өтүнүчүңүз боюнча 19-unda 5-күнү жума күнү саат 10-га келсин, мен кабыл алайын. Рахмат. Анан экинчиси алардын талабы ошол атат. Вот пока идет судебное разбирательство, просят поставить само здание под арест. Почему? Потому что я еще раз хочу повторить. Эртең кабыл алайын, юристтери менен, адвокаттары менен чогуу келсин. Бул сиз айткан маселе боюнча биз карайлы мыйзам боюнча. Туура келсе, арестке койдурабыз, маселе жок. Рахмат. Андай